Соңку маалда мектеп окуучулары жаштар арасында дары колдонгон баңгилик тынымсыз кулашчая баштаганын адистер эскертүүдө. Ата-энелердин айрымдары өспүрүмдөр маңзат ордуна дары дармекти оңой олтоң эле сатып алып жатканын айтып коңгуроо кагууда. Албетте, жаштар бул коомдун күзгүсү эмеспи? Адам баласы билбеген азыркы тапта көп кызыктар бар. Биздин редакцияга Гүлмира аттуу айым кайрылган. Ал эки кыздын энеси. Улуу кызы 17 жашта. 9-класста аяктап шаардагы кесиптик окуу жайларынын бирине тапшырган. Ошондон тарта кызынын жүрүм туруму өзгөрүп, курамында маңзаты бар дарыларга көз карандуу болуп калган. Жүрүм туруму өзгөрүп калган, башкача болуп, кеч келип, түндө келип, укпай, окуусун да таштап салыптыр. Окуусуна да барбай, окуп атам деп коюп, барбай жүрө берген да ошолор менен. Контракттын акчасын, мындай жол кире, тамак ашка деген акчанын баарын ошол дарыга жумшаган экен. Колдоруна алар уже ийнеге, менин кызым өтө элек болчу, ийнегечи. Убагында билип калдым да, сактап калдым десем болот. Тиги кыздарды уже көрдүм, колдору көк ала болуп, мындай сайылган, кесилген. Улуттук статистика комитети 2020 өлкөдө маңзатка көз каранды 8,5 миң жаран бар деп эсептеген. Адистер таблеткага көз карандылардын көпчүлүгү Бишкек шаарынын жана Чүй облусунун мектеп арасында болуп жатканын белгилеген. Сорос Кыргызстан фонду 2019 өлкөдө маңзатка көз карандылардын санын расмий эсептелген статистикадан бир нече эсе жогору болушу мүмкүн деп божомолдогон. Алардын дээрлик 65% 25 жашка чейинки жаштар экенин изилдөөдө белгилешкен. Жаштар арасында күч алган дарыны коомчулукка ачыктоо чынында оңой отурбайт. Себеби бул таблеткаларды кызыгуу менен дагы башкалар колдонуп көрүүсү мүмкүн. Бирок коомчулукка өзгөчө келечектин муундарына терс таасирин тийгизип жаткан бул коркунучтуу дарыны айтууну туура көрдүк. Арактан, арак ичимдиктеринен дарыласак, мурда героинден дарыласак, азыр акыркы убактарда ушул анаша чеккендер көп, аптекада сатылган дарыларды колдонгондор көп, аябай. Өспүрүмдөрдүн арасында да көп күндөн күнгө көбөйүп аткан. Курамында баңгилик заты бар бул лирика дарысы дозасынан ашык колдонуу менен адам жашоосунан рахат алат. Лирика дарысынан улам адам баласы өзүнө терс таасирин тийгизүү мүмкүн. Эң коркунучтуусу бул өзүн өзү өлтүрүү жана ар кандай жаман ойлорго баруусу. Бул таблеткаларды ашыкча колдонсо ага көз карандуу болуп калабы деген суроого бүгүн жооп табабыз. Албетте, жообу ачык эле. Адам баласы өзгөчө жашы жете элек өспүрүмдөр бул дарыны колдонуу менен андан арылуу кыйынга турат. Ал учурда дарыгерлердин көрсөтмөсү аркылуу гана иш кылууңуз керек. Биринчи колдонуп аткан убакта баягы эмне үчүн колдонушат жана антип аны ичкенден кийин өзүнүн дозасынан ашык ичип алган убакта же башка жол менен колдонгон убакта бул мээге сиңет дагы, анан буларга бир башка дүйнөгө түшүп калгандай акыбалды алып келишет. Өздөрү бир эйфория болуп, бир кызыгып, жан дүйнөсү тынчалып, кээрлери болсо жанагындай галлюцинация ар кандай нерселерди көрүшөт да. Анан ошон үчүн колдонушат. Анан акырында отуруп, дозаны көбөйтүп отуруп, же ар бир организм деген индивидуальный болот да, ар бир кишиники. Балким туура эмес дозада колдонуп алса, анда албетте ал өлүмгө чейин алып келет. Ал эмес эмеге комага түшүп калышат, андай учурлар көп эле болот. Лирика таблеткасын жашы жете элек өспүрүмдөр көп колдонушат. Биринчи жолу Швейцарияда, андан кийин дүйнөнүн башка өлкөлөрүндө ашыкча доза аркылуу колдоно башташкан. 2008 Россияда жаштар арасында каргашалуу окуялар менен коштолуп, бул таблеткалар жашы жете элек өспүрүмдөргө сатууга тыюу салышкан. Жаштардын мындай дарыны ичүүсүнө эмне түрткү берет? Бул суроого жооп табуу үчүн психолог Гүлнур Жапаровага кайрылдык. Балага эмне жетишпейт? Балага эң биринчи көңүл буруу. Сен мага керексиң, сен ушунчалык күткөнбүз деген бир көңүл буруу жетишпей калганда, адам өзүн керексиз сезип баштагандан баштап, ушундай ичимдиктерге, компьютерный оюндарга берилип баштайт. Анан ата-эне менен баланын ортосундагы алаканын алыстап кеткендиги. Ата-эне көбүнчө өзүнүн жумушу менен алек, бала мектеп менен, бала өспүрүм куракка келгенде чөйрө көбүрөөк таасир берип баштайт дагы, чөйрөгө тартылып, ата-энеден дагы өспүрүм курагында чөйрөнүн таасири чоңураак болот дагы, ошол чөйрөгө кирип кетет. Группалашып, Байырхан. Жогоруда өзүн Гүлмира деп тааныштырган айымга кайта кайрылып келели.
Айтымында мындай дарыларды ичип өз өмүрүнө коркунуч жараткан жаштар көп. Алардын үстүнөн карай турчу башчылары да бар. Группалашы Байырхан деген бала колледжден бир топко алып барат. Ал жакта 13 жаштан 17 жашка чейинки балдар, кыздар жүрүшөт экен. Алардын үстүнөн да караган, держатели деп айтышат экен өздөрүн. Алар 16-17 жаштан 30 жашка чейинкилер экен да. Ошолор именно буларга сунуштап дарыларды, каплелерди анан көндүрүшөт экен. Башында бекер берип көндүрүшөт экен. Андан кийин ал дарыларга көнгөндөн кийин уколго өтүшөт экен да. Андан күчтүүрөөк наркотиктерге өтүшөт экен. Аны болсо уже сатып башташат экен. Өздөрү синтетический жасапчы. Лирика дарысы бул талма оорусуна каршы адамдарга сунушталган дары. Эгер аны адам баласы көп ичкен болсо, коркунучу чоң. Эгер болочоктогу энелер деп кыздарды айтсак, алардан оорулуу балдар төрөлөт, ар кандай кемчиликтери менен. Аталар деле, эркек балдар деле алар дагы тукумсуз болуп калат. Эч кандай нерсе жок. Ал адамдан дагы ошондой оорулуу адамдар төрөлүшү мүмкүн балдар. Анан акырында отуруп эмне ооруларга алып келет. Силер айткандай эле жүрөк оорусу бар, сокур болуп калышат, тери оорулары, айыкпас тери оорулары деген гной жана ириңдеп кетип, сөөгкө чейин жетип, сөөгүн кескен учурларга жеткизет. Ашказан оорулары, онкологический оорулар көп болот. Ал эми көзгө тамызуучу болгон тропикамид дарысын жаштар көбүнчө мурдуна тамызып колдонушат. Анда денеге тараган бул дары адамды алсыз кылып магдыратат. Бирок көп адамдар мындай иш өмүрүнө коркунуч алып келерин ойлонбосо керек. Абаса жаштар арасында паразит болгон бул дарылар жаш балдарга эле эмес, чоң адамдарга да өтө коркунучтуу. Булар негизи аптекада рецепт менен берилиш керек. Анан кээ бир баягы мындайча айтканда адамгерчилиги жок дарыканада иштеген фармацевттер акча үчүн ошону канча десе дагы сатып салган убактары бар да. Жаштар арасында аты кашкаттай таанылган бул дарылар азыр дарыканаларда ачык эле сатылат. Мындай иште Саламаттыкты сактоо министрлигинин дары-дармектик көзөмөлдөө департаментинин башкы жетекчиси Азиз Дүйшеевдин айтуусу боюнча, жакынкы бир ай ичинде дарыканаларда бул дарыны жаш балдарга сатууга тыюу салышаарын белгиледи. Мисалы үчүн лирика деп атасыз, тропикамид деп атасыз. Бул биздин милдетке мындай да өзүбүз эле бул балдар колдонуп атыптыр, бул балдарга зыян кылып атыптыр деп эле алып эле улуттук контролдо турган тизмелерге киргизе албайбыз. Анткени себеби бул улуттук тизмеге киргизип контролго алуу үчүн биз баңгизаттардын мыйзамдуу жүгүртүү боюнча Бириккен Улуттар уюмунун атында комитет бар. Ошолордун берген сунуштарын ылайыктап, ошондо гана киргизе алабыз. Тропикамид же болбосо лирика дегенде айтып атасыздар, бул биздин списокко кирбейт. Бизге ал мындай ден соолукка катуу таасир берүүчү заттар деп айтылып атат, но бирок ошол айтылып аткан препараттардын дары-дармектердин списогуна жакын күндө иштелип чыгып атат. Ошол жака киргизебиз. Жаш өспүрүмдөрдү өзгөчө көзөмөлгө алуубуз керек. Себеби коомдун келечеги жаштардын колунда.